Саламатсыздарбы? Менде мындай суроо бар. Ата-энеси жаш чет элек балдарын караган эмес, баккан эмес. Эгер бала 18ге чыкты, сотко кайрылса болобу алимент алуу үчүн? Бул суроого юрист кандай карайт? Түшүнүктүү. Негизи алимент бул 18 жашка чейин, 18 жашка толгонго чейинки балдардын тарбиясы үчүн төлөнүүчү акча каражаты. Балдарын караган эмес деп жатасыз. Эгерде бул ошол убакта жаш маалында мындай ата-энесинин бирөөсү кайрылууга укуктуу болгон. Соттун чечими чыккандан кийин ал мындай мажбур түрүндө аткарылат. Эгерде бүгүнкү күнгө чейин кайрылбаган болсо, бүгүнкү күндө 18 жашка чыккан болсо, анда алимент алууга укугу жок. Эгерде ал бала жогорку окуу жайда окуса, күндүзгү бөлүмүндө окуса, келишимдин негизинде, контракттын негизинде окуй турган болсо, анда ошол окуу жайдын демек келишимдин негизинде окуганда акча каражаты төгүлөт. Ошол акча каражатынын тең жарымын ата-энесинин бирөөсүнөн мындай же 2/10 тең 50% өндүрүп алуу жөнүндө сотко кайрылса болот. Сот ошол бала 21 жашка толгонго чейин, окуу жайды бүткөнгө чейин ошол окууга төлөнүүчү каражаттардын жарымын төлөп берүүгө милдеттендирсе болот. Мындай учур Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинде каралган. Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодекси 85-берене билим берүү уюмдарында окуп жаткан 18ден 21 жашка чейинки курактагы балдардын алиментке укугу, алиментти төлөө жөнүндө макулдашуу болбосо, академиялык отпускада болгон мезгилде кошпогондо, алар окууну аяктаганга чейин сот уюштуруу укуктук формасына карабастан бардык тартиптеги жана түрдөгү билим берүү уюмдарында күндүзгү формада акы төлөнүүнүн негизинде окуп жаткан 18ден 21 жашка чейинки курактагы жардамга муктаж болгон өз балдарын багууга ата-энелерди милдеттендирүүгө укуктуу. Билим берүү уюмдарынын күндүзгү формасында акы төлөө негизинде окуп жаткан 18ден 21 жашка чейинки курактагы жардамга муктаж болгон балдарга алименттин өлчөмү сот тарабынан уюштуруу укуктук формасына карабастан бардык тартиптеги жана түрдөгү билим берүү уюмдарында окутууга төлөнүүчү нарктын 50%-нын өлчөмүндө аныкталат.